UFC чемпиону Хабиб Нурмухаммедовдун машыктыруучусу жана атасы Абдулманап Нурмухаммедов каза болду. Бул тууралуу Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровго таянуу менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Анда жазылгандай, Рамзан Кадыров Абдулманап Нурмухаммедовдун жакындарына өзүнүн жана чечен элинин атынан көңүл айтарын билдирген. Ошондой эле чечен башчысы маркум өзүнүн артынан татыктуу муунду тарбиялаганын жакшы из калтырып кеткенин айткан. 26 апрелде Абдулманап Нурмухаммедов пневмонияга шектелип ооруканага түшкөн. Анын абалы оор бойдон калып жатканы кабарланган. Өз кезегинде Орусиянын президенти Владимир Путин Хабибке атасынын дарылануусу мыкты деңгээлде болорун убада кылган. Кийинчерээк мушкер атасы COVID-19 жеңгенин, бирок инфекциянын кесепеттери Абдулманап Нурмухаммедовдун бөйрөгүнө, жүрөгүнө залакасын тийгизип, оор абалда ооруканада жатканын билдирген. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.